саламатсызбы? Atomy компаниясынын партнеру. Сиздер менен Atomy'нин лидери Махабат Абдалдаева Atomy'де кантип акча табуунун жол жобосун сизге көрсөтүп бермекчимин. Бул видеодо Atomy'нин маркетинг планын өтө жөнөкөйлөштүрүп айтып бермекчимин. Ал эми билимиңизди тереңдеткиңиз келген болсо, дагы өз алдынча улантып билим ала берсеңиз болот. Азыр мен бул видеодо төлөмдүн биринчи түрү жөнүндө айтып бермекчимин. Башкача айтканда, бизде бул спонсорлук сыйлык деп аталат. Ошол сыйлыкты биз кантип алабыз? Atomy'де катталуу бекер. Сиз катталгандыгыңыз үчүн эч кимге эч кандай акча төлөбөйсүз. Atomy'де зордук сатуу жок, старттык пакет жок, каталог жабуу жок, өздүк жана жалпы балл күйбөйт. Сиз түзгөн структура боюнча чексиз бинар менен өсөсүз. Сиз түзгөн аккаунт, сиз түзгөн бизнес 3 муунга мураска берилет жана бул аккаунт дүйнөлүк деңгээлде иштейт. Бизнести кантип жасайбыз? Мына бул жерде сиз катталдыңыз. Андан кийин сиз ушул Atomy'нин бизнес структурасына кирген болосуз. Эми кантип бизнес жасайбыз? Сиз Atomy магазинине адамдарды чакыра баштайсыз. Мисалы, биринчи тапкан адамыңызды сол жака каттайсыз, экинчи тапкан адамыңызды оң жака каттайсыз, үчүнчү тапкан адамыңызды кайра сол жака каттайсыз, төртүнчү тапкан адамыңызды оң жака каттайсыз. Мына ушинтип өзүңүздүн тапкан адамдарыңызды эки жагына биринин артына бирин шурудай кылып тизип кете беребиз. Албетте, бул каттаган адамдарыбыздын арасынан бизнес түшүнгөндөр болсо өз алдынча иштеп, алар дагы киши каттай башташы мүмкүн. Мисалы, могу жерден карап көрүңүз, сол жактан 5-чи партнер, ал дагы бизнес жасагысы келди дагы, ал дагы киши каттап баштады. Мынакей кызыл квадратиктер бул анын каттаган адамы. Бул жерде сөзсүз эле биз жазган партнерибиздин бир жагын сөзсүз түрдө каттап берүүбүз керек деген түшүнүк жок. Болгону бул бизнеске канчалык көп адам алып келсек ошончолук жакшы болгондуктан биз эки гана адам менен чектелбестен ошентип канча адам тапсак ошончо адамды эки жагыбызга бөлүп жаза беребиз. Мынакей карап көрүңүздөр, 5-чи адам мисалы өзүнүн бир гана жагына адам каттабастан экинчи жагына да адам түшүрүп отурат. Башкача айтканда, биз өзүбүздүн эки линиябызды өзүбүз контролдошубуз керек. Эми биз кантип акча табабыз? Atomy'нин интернет магазинине кирип карасаңыз, ар бир товардын жанында баасынан тышкары мына ушундай PV дегенди көрөсүздөр. Ар бир товардын бизде балы бар. Бал бул англисче айтканда ошо point балы PV деп аталат. Мынакей бул жерде мисалы BB кремдин баасы 700 сом, ал эми балы болсо 3000 болуп турат. Сиз бул жактан кантип акча табасыз? Бул жерде биринчиден өзүңүздүн кабинетиңизде активация жасашыңыз керек. Активация 10.000 PVден жогору болот. Бул орто эсеп менен 1,5 сомдон өйдөгөздөй кетет. Ушул 10.000 PV балды жасагандан кийин сиздин астыңыздагы катталган адамдардын жеке балдары сизге группалык бал болуп суммироваться этип чогулуп түшө баштайт. Сиздин структурадагы партнерлордун жеке PVлери сизге ошол кешбек болуп берет. Мынакей группалык балдары, мисалы сол жагыңыздан бир партнеріңіз 50.000 PVлик товар алды, экинчи партнеріңіз 30.000 PVлик товар алды, үчүнчү партнеріңіз 10.000 PVлик товар алды, ал эми оң жагыңыздан мисалы бир партнеріңіз 100.000 PVлик товар алды, 10.000 PVлик товар алды экинчиси. Ошондой эле сиз каттабаган адамдардын дагы группалык, сиз каттабаган адамдардын жеке балдары да сизге группалык бал болуп түшөт. Башкача айтканда, эки линияңызга катталган бардык партнерлордун балдары сизге группалык бал болуп түшөт дагы. Бул сиздин ошол кирешеңиздин булаңысы ошол. Эми биз акчаны кантип табабыз? Биз ошол биринчи кезекте личный кабинетти активация кылышыбыз керек деп айттык. Мисалы, сиз ошол 10.000 PV балдык товар алгандан кийин уже сиздин астыңыздагы группалык балдар чогула баштайт. Мына ушинтип ошондо сиз кандай акча табасыз? Мисалы, бул жерде мен эки дистрибьютордун мисалында айтып берейин. Соода өкүлү жана агенттин мисалында айтып берейин. Биринчиден, соода өкүлү кандай акча табат? Сиз жеке кабинетиңизди 10.000 PVден жогору активация кылдыңыз. Ошондо сиздин эки жагыңыздан
чогулган балдардан кандай акча түшөт. Сол жагыңыздан баардыгы биригип 300 000 балл болгондо, оң жагыңыздан баардык группалык балдар биригип 300 000 балл болгондо сиздин кадам жабылат. Биз степ жабылат деп да айтып коебуз. Ошентет дагы соода өкүлү ушул кылган жумушу үчүн 1335 сом алат. Бизде жеке балдар эч качан күйүп кетпейт, улам алганы чогулуп кете берет. Сиз өзүңүздүн жеке кабинетиңизди активация кылганда уланта бересиз. Башкача айтканда, сиз бул дүкөнгө ар дайымкы кардар болгондуктан сиз ушу 10 000 балл менен токтоп калбайсыз. Заказдарды аласыз, өзүңүзгө керектүү нерселерди аласыз. Мына ушинтип жүрүп отуруп, сиздин жеке баллыңыз 300 000 пиви болгондо сиз агент статусуна чыгасыз дагы. Мына ушул группалык жумуш үчүн мурдагыдай 1335 сом эмес, андан 3 эсе көп 4000 сомдон айлык ала баштайсыз. Агент статусун алуу үчүн бир гана жеке баллын жасоо гана шарт эмес. Сиз группалык балл менен дагы агент статусун жапсаңыз болот. Башкача айтканда, сиз өткөн айда сиздин командаңыздын жасаган группалык баллы кичинекей бутаңыздан 600 000 пивилик товар айлантуу жүргүзгөн болсо, сиз бул айда агент статусуна ээ болуп каласыз. Сиздин группалык баллыңыз башында кичине кечирээк чогулат, себеби дегенде партнерлор аз болот. Барган сайын сиздин командаңыз чоңойгон сайын мына ошол 4000 сом тез чыга баштайт дагы. Акыры бир күнү ошол 4000 сом күнүгө чыккан дагы убакыт келет. Биз ушул 4000 сом айлыкты ушул спонсорлук төлөмдү степ деп айтабыз. Стептин жабылышы боюнча айтып берейин сиздерге. Канчалык көлөмдө бизден стептер өтөт. Мына караңыздар, соода өкүлү жана жеке баллы 10 000 баллдан жогорку болгондор эки жагынан 300 000 балл өткөн сайын 1335 сом чыгат. Ал эми агент деле ошол эле товар оборот үчүн 3 эсе көп айлык алат. Башкача айтканда 4000 сомдон алат. 4000 сом күн сайын чыга тургандагы күн келет. Андан кийинки статус бул атайын агент статусу. Атайын агент статусу эки жагынан 700 000 пиви өткөн сайын 8000 сом алат. Бул агенттен кийинки уровендер, агенттен кийинки ошол стептер, бул күнүгө чыга турган стептер. Сиздин командаңыз чоңоюп, күнүгө 4000 сомдон, 8000 сомдон, 16000 сомдон, 24000 сомдон, 40000 сомдон, 66000 сомдон, эң жогорку чек 80000 сомго чейин алууга болот. Бул биздин негизги комиссиялык төлөмдөрүбүз, башкача айтканда спонсорлук сыйлык же болбосо айлыктын биринчи түрү демекчимин.